Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319 боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Бул кылмыш иши 2019 жылдын 22 февралында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Анда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери биометриялык паспорттор үчүн бланктарды сатып алуудагы конкурста мыйзам талабын бузуу фактылары аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө такталгандай, мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн мамлекеттик сатып алуулар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен мамлекеттик каражаттарды үнөмдөбөстөн алардын колдонуунун үнөмдүүлүгүн жана эффективдүүлүгүн камсыздаган эмес. Анын жыйынтыгында сынакка катышуучулардын бири уткан компаниядан 253 миллион сомго арзан бааны сунуштаганына карабастан, тендердик документтери шайкеш келбейт деген шылтоо менен сынактан четтетилген. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку жана азыркы иштеп жаткан айрым жетекчилери утуп алган компаниянын өкүлдөрү менен туруктуу байланышта болуп, алардын эсебинен бир нече жолу чет өлкөгө барып келишкен. Кылмыш ишин тергөөнүн жүрүшүндө алынган материалга ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын талаптарын эске албай, мамлекеттик сатып алуулар боюнча жогорулатылган баада келишим түзүп, чет элдик компаниянын өкүлдөрү менен кылмыштуу сүйлөшүүлөргө барып, алардын кызыкчылыгын коргогондугу айгинеленип турат. Учурда бул факт боюнча тергөө жүрүп жатат.